Assalamu алейкум, урматтуу Кыргыз блог каналынын каталуучулары жана көрүүчүлөрү. Өзүңөр түшүнгөндөй эле бул видеодо мен силерге U20 Кыргызстан курама командабыздын Азия кубогундагы боло турган оюндары жөнүндө айтып берем. Ошондуктан бул видеону аягына чейин көргүлө жана биздин каналыбызга катталганды унутпагыла. Биздин кыргыз курама командабыз бул Азия кубогунда А группасына, А тайпасына түшкөн болчу. Бул тайпада деген биз Кытай менен, Австралия менен жана Катар курамалары менен чогуу түшкөнбүз. Буга чейин болсо биздин Кыргызстан курамабыз Кытай курамасы менен ноябрь айында 2024-жылы Panda Cup деген Кытайда өткөн турнирде кездешкен. Анда болсо биздин курамабыз Кытайдын үстүнөн 1-0 эсебинде жеңишке жетишкен болчу. Бирок тилекке каршы Panda Cup деген турнирдин уюштуруучулары тарабынан эч кандай түз алып берүү болбогондуктан биз кандай жол менен баягы жалпы баа бере албайбыз оюнга. Кытай курамасы күчтүүрөөкпү же Кыргызстан күчтүүрөөкпү дегендей. Ошондуктан болгону гана биздин курамабыздын алгачкы оюнда жакшы жыйынтык көрсөтүп, биздин курамабыз өзүнүн упайын алат деген үмүт кылып турабыз. Бул Кытай курамасы менен биздин кыргыз курамабыз буга чейин 2024-жылы ноябрь айында кездешкен болчу. Анда деген Panda Cup деген турнирде ойношкон. Биздин кыргыз курамабыз анда болсо Кытайдын үстүнөн 1-0 эсебинде жеңишке жетишкен. Бирок тилекке каршы Panda Cup деген турнирдин уюштуруучулары түз эфир түзүп бергенге чамасы жеткен эмес окшойт. Эч кандай трансляция болгон эмес. Ошондуктан биздин курамабыздын кандай жол менен кантип ойноп, кандай Кытай курамасы биздин курамабызга каршы кандай ойногонун тилекке каршы көрө алган эмеспиз. Ошондуктан дагы азырынча сыр бойдон калып жатат. Кандай оюн көрсөтүшөт Кытай курамасы, деги эле биздин курамабыз кандай оюн көрсөтөт, деги эле кандай жыйынтык болот. Бирок биздин пайдабызга жакшы эле жыйынтык болот деп биз аябай чоң үмүт кылабыз. Эми кантсе дагы биздин курамабыз дээрлик 2 айдан ашык окшойт. 2 айга жакын убакыттай машыгышты чогуу. Биринчи ысык көлдө чогулушту, андан кийин Бишкекке келип машыгышты жана жаңы жылдан кийин 3 январь күнү биздин курамабыз машыктыруучу штаб менен толук өзүнүн баягы курамы менен Түркия өлкөсүнө учуп барып, ал жакта бир нече ошол Испания, Түркия деп мен калп айтып койдум ошол жерден. Испания өлкөсүнө барып, ошол жерде өзүнүн машыгууларын өткөрүп, ошол жерде баягы кандай десем, башка Испаниядагы клубтар менен 2-, 3-, 4-, дивизиондогу клубтар менен оюндарды өткөрүп, кандай десем, өзүнүн тажрыйбасын көтөрүп, оюнчулар бири-бири менен тил табышып дегендей, эми тил табышып деген дейин десек, ал жакта деген бардык эле биздин Илбирстин оюнчулары, Илбирстин жаш оюнчулары эми буга чейин деле дайыма эле чогуу болуп, дайыма чогуу оюндарды ойноп келгендиктен, ал жактан эч кандай маселе болбойт деп биз үмүттөнөбүз жана оюнчулар бири-бирин жакшы түшүнүп, негизги улуттук курамабыз 2023-жылы Азия кубогуна барып келгендей болбой, жакшы оюн болот деп биз үмүт кылабыз. Ушул менен туугандар, биздин видеобуз аягына келип жетти. Аягына чейин көргөнүңөр үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз жана биздин U20 жаштар курамабызга ийгилик каалайбыз. Силер да өзүңөрдүн каалоо тилегиңерди комментарийге жазып кеткиле. Кийинки видеолордон жолугушканча жакшы тургула. Жана аягына чейин көргөнүңөр үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз дагы. Кийинки видеолордон жолугушканча жакшы тургула.